Assalamu aleykum урматтуу жамаат. Жүртүгандар, Карагөндөй айылынын тургундары. Жакшы ишler кылып, жакшы маселе көтөрдүңөр. Жамандык жакшы келип турган жигиттер. Мына айылыбыздын молдосуна тыйын чогултуп берип атасыздар. Мына 10 ру экен. 227 000 молдо экен. Анан эми бул жакшы иш, бул сиздин айлык. Молдонда оокаты бар, молдонда бала бакырасы бар. Молдода жан багыш керек тура. Анан башка жактага карасаң, кээ бирөө умрага жиберип атышат, кээ бирлер машина алып берип атат. Анан биздин эл журттагы мына мондай азаматтар, жигиттер курбол калбай, монтип акчасын тыйыныңызды чогултуп берди. Мына 227 000 сом. Анан анча-мынча да берилектер бар арасында. Аны өздөрү жылжаңырып канча төлөп берет. Анан ушуну азыр көп ыраазы болуп, Алланын ыраазылыгы үчүн алып коюңуз. Жамандык жакшылык деген ушул кишинин мойнунда. Акыр кыяматта жамандык жакшылык ушул баары үчүн ушул киши жооп берет. Кичүү болобу, улуу болобу, жолуулук сыйлашыбыз керек. Сиз деп молдо экен, сиздерден сураңыз. Анан балдар, сиздерге да чоң рахмат. Үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуп, ушундай жакшы инициатива эме көтөргөнүңүздөр үчүн сиздерге рахмат. Башында мен катышкан жокмун. Анан кээ бир айылда мындай маселелер, ойлорун айтталардын ойлорунда сыйлаш керек. Квартал сайын болуш керек, мындай болуш керек дейт. Бирок эл бияк жалпы чечиптир. Бир эле чогултуп берели деп. Анан бир чогултуп берди, жылына бир жолу. Анан молдоке эл үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн иштеп бериңиз. Сиздин эмгегиңиз зор, баалайбыз Алланын ыраазылыгы үчүн. Балдар, ынтымак болсун, жакшылык болсун. Ушундай жакшылыкка мечитке келип туралык. Анан бул эң кубаныч сүйүнгөн нерсем сиздерге рахмат. Бул жигиттер колдоп берген бүт. Ушул ар бир урунун азаматтары турасына топ башчыларга. Топ башчыларга рахмат сиздерге. Молдоке рахмат. Колдоп берген элге да рахмат. Элге да рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillah, bardıq maqtolar Allah'a olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e canan sahurlarına salam salavatlar olsun. Hurmatlı Müslüman burtuğanlar, ayıplaş burtuğanlar, ağalar, inler degende bardığınızlardan Allah razı olsun. Şu yerde başımarda geçiyor. Barına çoğuluk öyle şu yerde kişilik olsa da emgeyimde bağlı şu yerde barı çoğulu oturuz. Allah razı olsun. Ağır birinizlerin üyünüzlerde vakit konusu birinciden. İman uyalasın, ağır birinizin cüremizde iman olsun birinciden. İkinciden ağır bir tapkan, taşıgan, dünya adaldan olsun, berekeli olsun. Bu eme mültüganlar Allah Teala'nın aslında en çok joopkerçilik birinciden. İkinciden bu Allah yolundağı bir sartalgan bir iş bolup atты mültüganlar. Bundan gelmiyor çınçınına geleni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Allah yolunda bir nerse sartay turulmasam o neselerini koyup verim degen vadası var Allah Teala'nın. O Allah subhanahu wa ta'ala o vadaga turap mültüganlar. Bardığız uşul özümüzdün japrağın meçitibizde gelip uşul yerden jakşı bir iş başlap oturabız inşallah. Bardığız uşul yerden ol meçit, ol Allah'ın üyü mültüganlar. Bardığız ağır birimiz erkek bolgondan keyin meçitke gelip uşul yerde sıyına turgan jay. Birinciden Kuday Teala'ga sıyınalı mültüganlar. Allah'ın жалгыздыгына birligine işenel mültüganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem көрсөткөн tartip жол менен жүрө турган болсо inşallah bardыгы жакшы болот. Экинчиден ошол айылдагы ар бирибиздин үйлөрүбүздө эми жакшы жагын айтайынчы, нике кыйылганда, дем салганда, ушул мулдакеники бир эле жаназа менен эле эсептелип калбайт мültüгандар. Дем салынат, нике кыйыла жана башка Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den убагында эмне ушул мечиттен баардык маселелер чечилип турган. Негизичи эми ошол чоң жоопкерчилик биздин мойнубузда мültüгандар. Мындайча айткандачы. Allahu Ekber. Эми өзүм 2016-жылы молдоке болгон мültüгандар. 2014-жылы ушул мечит салынган. Андан кийин кичине ар жака бер жака жүрдүм. 2016-жылы молдоке болгондон бери кичине окуу жайга бардык. Болгон иш аракеттерим, даватка чыктым, илим алдым дегендей. Ушул айылымдын эли үчүн мültüгандар. Абдышкүр Нарматовду